биз ошо динди бир аз окуп ошондон кабар болгон адамдар катары биз элге ошол нерсени түшүндүрүшүбүз керек. Туура, биздеги жүрүп аткан даават ал жакшы. Көптөгөн адамдарды семьясы менен бириктирди. Көптөгөн адамдар арагын таштап, Алла жолуна чыгып, намаз окуп, Кудай деп калды. Бирок ошол эле кезде башка дагы динге үгүттөө багыттарын аны жокко чыгарбашыбыз керек. Аны кереги жок дебешибиз керек. Мисалы мен ойлойм да, илгери мен бала кезде 90-жылдарда мисалы мечиттерге барат элек, мечиттерде мавлүд окутулат эле. Мавлүд окутулат эле. Ал учурда даават деген түшүнүк жок болчу. Даават деген сөз кийин келди, бул бизге дамыл айтып өтпөдү азыр. Бирок ошондо биз дааватты ошол кездеги молдекелер мавлүд аркылуу кылган. Мавлүд окуткан, пайгамбардын туулган күнү деп, ошол жерде пайгамбардын туулгандан баштап өлгөнгө чейинки өмүр баян окутулган. Ошол жерден ар ким өзүнүн Кудайдын кулу экенин, пайгамбардын үммөтү экенин, имам Азам Маскаган карманат экендигин, акыйдабыз матуриди экендигин ошол мавлүд деген жерден үйрөнүп чыккан. Бул дааваттын бир жолу болгон. Бул союздун учурунда ушундай болгон, союз ушунчалык күчтүү болуп турса дагы, ошонун берекеси менен биздин ата бабабыз намазын тыштаган эмес. Намазын окуп келген. Ошондуктан мен жалпы көрөрмандарга айтат элем. Бул жерде эч кандай даават деселе бул дааватка каршы. Дааватка каршы деп түшүнбөш керек. Дааватка каршы деген сөз бул динге каршы деген сөз. Мен молдо болуп туруп, устаздар молдо болуп туруп, эч кимибиз динге каршы чыкпайбыз. Эгерде биз динге каршы чыксак, анда биз эмнеге мусулман болуп жүрөбүз? Бул жерде жөн гана тартип маселеси болуп атат. Элдеги кээ бир көз караштарды аша чабып кеткен, же болбосо туура эмес дейеличи. Туура эмес кээ бир нерселерди түшүнүктөр калыптанып калган. Илим албагандайын, атайын теологиялык бир диний билими болбогондойн, адамдар кээде өзүнүн фантазиясын иштеп жиберет экен да. Бул маселелерде да ошондой болуп калып атат дагы. Кайсы бир деңгээлде жанагыл көз караштар бул билинбеген менен динге жаңылык киргизүү. Дин деген ушул дааватка чыгыш керек. Дааватка чыккан адам чыныгы исламда, дааватка чыкпаган мусулман адамды экинчи сорттогу мусулман адам катары ошондой бир түшүнүктүн калыптанып калуусу бул опурталдуу түшүнүк.